Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 18 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаарга жакын эле жерде жайгашкан Жапалак айылынын центринен сатыла турган өтө сонун үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Жери дагы кеңир экен, анан бардык условиялары бар. Кайсы тараптан келген болсоңуздар дагы бардыгыңыздар эле билген Жапалак айылына кирип келе бересиздер. Жапалактын ортосунда жайгашкан мына ушул Курманжан Датка деген мектебин билесиздер туугандар. Ушул мектептин алдына келип, бул жака бир аз эле жүрүп барсаңыздар, мына жерде светофор бар туугандар, ошол мектептин жанында. Ошол светофордон оңго бурулуп 100 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта экинчи көчө жайгашкан. Ошол экинчи көчөдө жанагы сатыла турган үйүбүз турат туугандар. Тактап айтканда, мына ушул Курманжан Датка мектебинин эле артында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мынакей туугандар, мен айткан экинчи көчөгө кирип, бул жака 150 метр түз жүрүп келгениңиздерде, ушул экинчи көчөнүн ортосунда сол тарапта ушул даяр үй сатылат туугандар. Срочно сатка чыкты, даяр сонун үй, келесиздер, жашайсыздар туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин ээсине чалып өзүңүздөр дагы келип маалымат алып кетесиздер. Өтө сонун үй туугандар. Анан жайгашкан жери дагы билесиздер, Жапалак өтө жакшы айылдардын бири. Шаарга деле 10 минутада кеңири жетип каласыздар. Локациясы мындайча айтканда өтө сонун. Анан ээси айтып атат, именно ушул көчө Беш Кошкон эл дейт. Ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учур деп түшүндүрүп берди. Беш Кошкон эл экен туугандар. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Көчөлөрдүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына деле прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат экен. Анан туугандар, айтып өттүм, бул жер Беш Кошкон эл дагы үй дагы өтө жыш жайгашкан. Бул жерден пустой чек табыш өтө кыйын. Мындайча айтканда жок. Андыктан бул сатылуучу үйдү колдон чарбаңыздар. Так, сатыла турган үйдүн жери 8 соток, кызыл китеби бар. Анан чек арасы болсо мына ушул жерден башталат. Мына ушул варатанын башталышына чейин болуп калат туугандар. Төрт тарабы тосулган, варата орнотулган. Мына жагы арка дагы болуп тосулган. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар, природный газ бар. Анан бул үйдө өзүнүн местный септиги, анан запасной кудугу дагы бар экен туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Так, анан бул жерде туугандар, бир эле үйдү эмес, жерди дагы эске алып коюңуздар. Себеп дегенде жери 8 соток болуп турат. Мына арыктар болгон, бул жагы болсо стяжка болгон. Мына жерге болсо гүлдөрдүн түр-түрлөрүн эгесиздер. Коздоп жасап алсаңыздар болот, караңыздар, сонун экен. Мына варатаны ачып үйдүн ичине киресиздер. Асты брусчатка. Мына ушундай кеңири, үйдүн алдына бир 2-3 машина кеңири батат. Тосулган үйдө турабы дагы. Мына ушундай. Анан үй тууралуу маалымат берип баштайын. Бышкан кирпичтен тургузулган үй. Узун турасы 12ге 8, 6 бөлмөдөн турган үй, бышкан кирпич менен тургузулган. Бул үйдүн бүткөнүнө 5 жыл болуптур туугандар. Ээси айтып атат, өтө жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири деп атат. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатка коюп атыптыр. Мисалы мына бул үйдүн фундаментин эске ала турган болсок, фундаменттин бийиктиги өзү эле подушкасын кошкондо 1,60 чыгат экен туугандар. Кийин келгениңиздерде дагы көргөзүп, дагы да бир толук маалымат берет. Өтө жакшы качестводо салынган үй деп түшүндүрүп берди. Мына туугандар, кирип келе бересиздер. Мына тепкиштери бар экен. Документтери так. Эң негизгиси жери 8 соток туугандар. Азыр мына ак тилекте 40 гектарда билесиздер, жери 4 соток. Үйдү салып коесуздар, анан бир машина батат, болду, ошо менен үйдүн асты мындай тар болуп калат да. Бул жерде жери кеңир экен туугандар. Ушуну эске алып коюңуздар, сонун. Кийин мал чарбачылык дагы кылсаңыздар болот. Мына киргениңиздерде бул холл болуп калат. Жери 8 соток, условияларын айттым. Суу бар, свет бар, природный газ бар. Анан бул үйдүн местный септиги бар. Запасной кудугу деле бар экен. Анан именно ушул көчө Беш Кошкон эл деп түшүндүрүп берди. Ар ким ар тараптан көчүп, келип жашап аткан учур экен. Андыктан эч кандай ала берсеңиздер болот. Жалпысынан 6 бөлмөлүү үй. Мына 2 бөлмөсүн көргөзүп бердим. Бул болсо холл өтө кеңир экен.
той топур өткөрүп калдырган болсоңуздар, мына жерге деле бир 20-30-40 адам кеңири батат. Мына туугандар дагы бир бөлмөсү. Мына туугандар дагы бир бөлмөсү, бул духовкасы дагы бар мына жакта. Бөлмөлөрү кеңири, мындай тар эмес, чоң эле экен. Бул жагы кухнясы, караңыздар. Печкасы бар. Мына кондиционер бар экен, стиралка, аристон бардыгы бар. Анан мына жакта кухнянын жанында санузель дагы бар, караңыздар. Даяр. Анан бул үйгө туугандар, мен жанагы кирген эшик менен кирсеңиздер болот, же болбосо мына жакта кухнянын дагы эшиги бар экен. Ушул эшик аркылуу дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Мынакей туугандар, үй тууралуу маалымат берген аракет кылып атам. Азыр мына короо тарабына дагы өтүп көргөзүп берип коеюн. Так, мынакей туугандар, бул болсо жанагы экинчи эшиги. Ушул жак менен кухняга, санузелге кирип чыгып турсаңыздар дагы болот. Жалпысынан 6 бөлмөлүү үй. Өтө чоң, жакшы үй экен. Бул жагында коконкилер сегилген, бул жагында болсо мындай тапчан, сырткы тапчан, кийин ушул жерде чай ичип, сүйлөшүп отурсаңыздар дагы болот. Өйдө тарабы жабылган. Так, бул жака бир аз жүрсөңүздөр, 3 очок, самор, той топур өткөрө турган болсоңуздар, кеңири өткөрө бересиздер. Мына туугандар, сырткы душ, бул жагы болсо отунканасы экен. 8 соток, өтө кеңири. Караңыздар. Мына таза суу деле бар, запасной емкости деле бар. Мына ушундай көрүнүштө. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит бардыгы жакын эле, пешком эле барып келе бересиздер. Шаарга деле жакын туугандар. 10 минутта кеңири шаарга кирип барасыздар. Жапалактын өздөрүнүн маршруткасы бар. Шаарга алып келип, алып барып турат. Мына туугандар, ажалканасы окшойт. Мына үйдүн артында деле месте калтырылган. Так, бул жагын тосуп койгон. Бул жагын кийин сиздер малкана салсаңыздар болот. Уй, кой, жылкы, тоок бакканча, мындай кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот туугандар. Мына атайын тирнике менен тосулган. Бул жагы болсо эшик, эшиктен чыксаңыздар эле нар жагы үлүш жер. Тынч туугандар. Сонун экен. Эми туугандар, ушул сатыла турган үйдүн баасын айтайын. Баасы болсо $125 000 бааланды. Анан эси деле айтып атат, ала турган реальный адам болсо кеми болот деп атат. Өзүңүздөр деле билесиздер, айткан баасын эч ким сатпайт. Келесиздер, сүйлөшөсүздөр, адамдын жүзү жылуу болот. Жашына да келип сүйлөшүп, кемин сурасаңыздар, жакшы түшүрүп берет экен. Балким $10 000 түшүрүп берет, балким $15 000 түшүрүп берет. Эми ал жагын өзү менен сүйлөшөсүздөр. Анан жана айтып өттүм видеонун башында эле. Кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Барыңыздарга ийгилик. Сонун, мындай аурасы сонун экен туугандар. Бактарак десеңиз бактарак бар, үй десеңиз үй бар, мал сарай десеңиз мал сарайы бар экен, бардыгы бар экен. Колдон чыгарбаңыздар, сонун үй. Мына эшиктин алдында ушинтип жасап сонун кылып коюптур.